Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу туугандар, Аллах субханаху ва тааладан жардам сурап, сабактарыбызды улантабыз. Биз келип токтогон жер бул ад-дарсу ас-садиса ашара 16-чы сабак. Буга чейин көптүк түрлөр тууралуу өттүк туугандар. Ысымдар бирдик, экилик жана көптүк сан болуп бөлүнөт дедик. Көптүк сандагы дагы өттүк жамал мудаккар салим, жамал муаннас салим, жамал таксирлерди. Аз бул жерде дагы ошого бир аз тиешелүү бир эрежени айтып өтөт. Ал эреже кандай? Азыр киришердин алдын силерге айта кетсем, ал эреже мындай деген эреже. Акылсыз көптүк түрлөр бирдик сандагы женский родко мамиле кылгандай мамиле кылынат. Бардык жерде ушундай мамиле кылынат. Мисалы мына карап көрсөңүздөр туугандар. Rijалун деген рожулдун көптүк түрү, жамал таксир. Рожул киши, rijалун кишилер. Булар кишилер деш үчүн хаула көптүк түрүн алып келебиз, Себеби кишилер көп да. Хаулаи булар rijалун кишилер. Эми кутубун, китабундун көптүк түрү жамал таксир кутубун болот. Китептер. Эми буга хаулаи дейбиз да. Буга бирдик санда женский родко мамиле кылгандай мамиле кылабыз. Себеби кутуб акылсыз көптүк түр. Хазихи кутубун дейбиз. Бул китептер. Же болбосо булар китептер. Азыр бизге мына ушуну түшүндүрөт. Ал-мударрис мугалим жана Мухаммаддын ортосундагы сүйлөшүү. Ал-мударрис мугалим лиман дейт. Кимдики? Хазихил акламу я Мухаммаду. Бул калемдер кимдики? О Мухаммад. Мына мугалим калемдерди көргөзүп жатат дагы хаулаи дебестен хазихи деп жатат. Себеби калем акламун деген бул коламынын көптүктөрү. Бул акылсыз көптүктөр, демек ага бирдик женский родко мамиле кылгандай эле мамиле кылынат. Хазихил акламу я Мухаммад. Бул калемдер кимдики? О Мухаммад. Мухаммад жооп берип жатат. Хия. Көрдүңүздөрбү, Мухаммад калемдерди максат кылып жатат дагы хум дебестен хия деп жатат. Себеби калемдер булар акылсыз көптүк түрлөр. Бир гана исим ишарадан эле эмес, домирлер жана башка бардык жерлерде бирдик сандагы женский родко мамиле кылгандай мамиле кылынат. Хия алар, ли меники, я устазу эй агай дейт. Алар меники, о агай. Ал-мударрис мугалим айтып жатат. Хия, мына мугалим дагы эмнени максат кылып жатат? Хия деген сөзү менен. Хия деген сөзү менен калемдерди максат кылып жатат. Хия алар жамилатун жиддан. Абдан кооз дейт. Көрдүңүздөрбү, мына жамилатун дагы бирдик санда женский родто сүрөтүндө турат. Көрдүңүздөрбү, калемге дагы жамилатун деп бирдик санда женский родко мамиле кылгандай эле кылып жатат. Хия жамилатун, алар кооз, жиддан абдан. Ва хазихи ал-кутубу, жана бул китептер, кандай китептер? Ал-жадидату. Мына китептин сыпатын берип жатат. Китепке сыпат наат алып келип жатат. Ага дагы бирдик женский родко мамиле кылгандай мамиле кылып жатат. Ал-жадидату деп эле. Көрдүңүздөрбү? Ва хазихил кутубул жадидату, жана бул кооз китеп, жана бул жаңы китептер сүйлөм бүт элек. Ахия лака, алар сеникиби? Мухаммад. Ла, жок. Хия, алар китептерди айтып жатат. Ли хамидин, хамиддики. Ал-мударрис, агай айтып жатат. Айна, кайда? Дафатиру мудоф, кум мудоф илейхи. Дафатиру кум, силердин дептерлериңер. Дафатир деген дафтардын көптүк түрү, жамал таксир. Булар жаттайбыз. Силердин дептерлериңер кайда? Я ихвану, эй туугандар. Алиюн, мына Али кошулду, жооп берип жатат. Хия, мына бул Али дагы дептерлерди максат кылып жатат да, хия деп жатат. Себеби дептерлер да акылсыз көптүктөр. Хия алар хуна, ушул жерде, бул жерде. Аля хазал мактаби, бул партанын үстүндө дейт. Алар ушул жерде, бул партанын үстүндө. Көнүгүлөр. Тамарину, көнүгүлөр.
аз бул биринчи көнүгүүсүн окуп өтөбүз, кийинки көнүгүүлөрүн үйдөн иштейбиз. Биринчи көнүгүү тааммал ал-амсилатал атията. Келерки мисалдарга ой жүгүрт. Алиф жана ба. Бул жерде акылдуулардын бирдик жана көптүктүрүн жана акылсыздардын бирдик жана көптүктүрүн бизге алып келет. Азыркы эрежени бизге түшүндүрүш үчүн. Ал-муфрод бирдик сан. Хаза толибун дейт. Бул окуучу. Кандай окуучу? Жадидун, жаңы окуучу. Хаза толибун жадидун. Бул жаңы окуучу. Бул деген сөзүбүз менен биз бир окуучуну көргөзүп жатабыз. Демек, хазаны колдонобуз. Эркек окуучу. Хаза толибун жадидун, бул жаңы окуучу. Хуа, ал, толипти айтып жатабыз, хуа мин Белжика. Ал Бельгиядан. Бельжика деген Бельгия. Ал-жамъ көптүктүрү 3 же андан көп эркек окуучулар турат. Эми ага хаза дейбиз туугандар. Хаулаи булар туллабун. Окуучулар. Толибунун көптүктүрү экен туллабун, жамъ таксир болот. Булар окуучулар. Кандай окуучулар? Жудудун. Жадидунун көптүктүрү не? Жудудун болот. Аялдарга да, эркектерге да айырмасы жок. Булар жаңы окуучулар деди. Хум деп жатат. Мына домирге да көңүл бурабыз. Хум дегенде туллабты максат кылып жатат. Хум алар мин Белжика, алар Бельгиядан. Эми бул жерден баштап ылдыйкысы бул акылсыздардын бирдик жана көптүктүрү. Ал-муфрод бирдик саны. Хаза китабун жадидун. Бул жаңы китеп. Бул жаңы китеп. Хуа ал мин Белжика, ал Бельгиядан. Көптүктүрү акылсыздарга. Мына азыркы эрежени колдонот. Хазихи кутубун жадидатун. Булар жаңы китептер дейт. Же болбосо бул жаңы китептер. Көрдүңүздөрбү мына? Кутуб акылсыз көптүктүр, ага хаула дебестен эле хазихи деп жатат. Андан соң мына сыпатындагы наатты алып келди, аны да карасаңыздар, жудудун дебестен жадидатун бирдик эле женский родко мамиле кылгандай мамиле кылып жатат. Мына бардык жерде ушундай мамиле кылынат туугандар. Хия деп жатат, хум дебестен. Домирди дагы мынакей бирдик эле женский родко мамиле кылгандай домирди алып келип жатат. Хия ал же болбосо хия алар мин Белжика, Бельгиядан дейт. Андан соң кийинки көнүгүүлөр туугандар. Мындан кийин 3-4 көнүгүү бар. Аларды азыр эмне кылыш керек экенин айтып өтөбүз. Сиздер да үйүңүздөн бул көнүгүүлөрдү иштеп көрүңүздөр. Кийинки сабакта биргеликте туралайбыз. Туура жаздыңыздарбы же туура эмеспи? Текшерип аласыздар. Экинчи көнүгүү хауилил мубтадаа фи куллин минал жумалил атияти ила жам'ин. Келерки сүйлөмдөрдөгү ар бир мубтадаларды көптүктүргө алмаштыр дейт. Бул жерде мына хаза дегендер булар мубтада, байтун najmun дегендер булар хобар. Эми биз мо хазаларды эмне кылат экенбиз? Көптүктүргө айландырабыз. Көптүктүргө айландырып жатканда карайбыз, акылдуу болсо хаулага айландырабыз, акылсыз болсо хазихи менен эле беребиз. Мына ушундай тартипте толтурабыз. Бул мисалдан карап алсаңыздар болот. Үчүнчү көнүгүү ашир илал асмаи al-atiyati bismi işaratin munasibin lil qaribi haza hazihi haula. Төмөндөгү ысымдарга ылайык келген жакынга иштетилчү ишара ысымдарды колдонуп ишара кыл дейт. Түшүндүрүп айтканда бош жайларга туугандар исм ишараларды коебуз. Хаза, хазихи, хаулаларды тандап. Эгер бир мужской болсо хазихини коебуз, хазаны коебуз. Бир женский хазихини коебуз. Көптүк 3 же андан көп көптүктүр болсо акылдуулары, эркек болсун аял болсун хауланы коебуз. Жана дагы азыр биздин эрежебиз ал акылсыз көптүктүрлөр болсо бул хазихини коебуз. Төртүнчү көнүгүү эмне дейт? Ашир илал асмаил атияти бисми ишаратин munasibin lil ba'idi zalika tilka ulaika. Эми бул жерде төмөндөгү ысымдарга ылайык келген асыл ылайык болгон алыска иштетилчү ишара ысымдарын кой дейт. Өйдө да жакынга иштетилгендерин койгонбуз. Бул жерде алыска иштетилчү ишара ысымдарын коебуз. Залика тилка улаика ушуларды тандап коебуз.
Залика бир мужскойго коебуз, тилканы бир женскийге коебуз. Улаиканы көп аял же көп эркекке коебуз. Жана да биздин эрежебиз азыр тилканы эмнеге? Акылсыз көптүктүүлөргө коебуз. Мына ушул жерден 4-үнчү көнүгүүлөр аяктайт экен. Ушул жерге чейин көнүгүүлөрдү үйдөн иштеп аракет кылыңыздар. Кийинки сабакта чогуу буларды окуйбуз. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.